Жардырууга даярсыңарбы? Жардырууга даярбыз. Мен 5-тен 1ге чейин санайм, ошондо жардырасыңар. 5, 4, 3, 2, 1. Жардырдылар. Buyursanlar başladı. Kuruluş teknikası işe girişsin. Birinçiden урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевичтен баарыңыздарга ысык салам. Мына сиздер айтып жүрдүңүздөр эле, ушу Баткенде министрлер аз экен, же жок экен, депутаттар аз экен деп атканда президент мен Баткендин министри дагы, депутаты дагы ушу Баткендик болом деп өзүн айтып, табыштап, анан ушул эркинде чоң долбоорлорду колдош керек деп, ушу каналдын эң кыйын болуп аткан 4 туннелин ошого сууну жеткизип беришин өзүбүздүн мойнубузга алып атабыз. 1 миллиард сомго чейин керек деп атат. Быйыл бир тең акчасын берсек, эмдиги жылы теңин берип, сиздер өзүңүздөр чыгара турган тыйын-тыпырыңыздарды дагы эффективдүү колдонуп, сууну жеткизип алсаңыздар деген ниет менен сиздерге келип атабыз. Муну азыр көрүп келдим. Өйдө жакты 350 гектарга татынакай суу чыгарып алышкан экен. Малиналардын баарын Польшаныкындай кылып эле тыпыйтып, тизип, Кыргыздын жерин Кудай Алла Таалам бизге берген экен. Бири-бирибизди колдоп, түрткүлөсөк, жашоо турмуш оңолот эми. Жерден колунда жок, ушундай оор шартта жашап аткан үй бүлөлөр болсо, бизге бериңиз деп атат. Ошонун акчасын биз өзүбүз төлөп турайлы. Калып калбасын анан, жери жок, эчтекеси жок. Биз мына Камбарата бирди баштап атабыз. Аны менен чогуу кичи гэстерди бир 30ту курайлы деп атабыз. Бул күндүн нуру менен дагы электр булагын ала турган, мына суу тамчылата турган технологиялар боюнча дагы биз силердин айылдарга, силердин ушу болуп аткан жерлериңерге ошондой технологиялардан да биз жардам беребиз. Айтор бүт кыргыз элине мындай көрсөтө турган, пример боло турган бир жакшынакай коом түзүп алайлы сиздер менен чогуу. Анан элдер менен чогуу астыга кете беребиз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга президенттен да, кыргыз өкмөтүнүн атынан дагы чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер.